Жанар мырза, айтыңызчы, мына КСДПнын фракция катарынан чыгарган учурда ошол сиз партиялаштарыңызга таарынычыңыз жок экендигин, аларды түшүнүү менен кабыл аларыңызды айттыңыз эле да. Бүгүн ошол эле КСДП фракциясындагы бир топ кесиптештериңиз баягы Атамбаевдин айыптарын ачык айтып чыга баштады. Мамилеңиз кандай эми алар менен? Мен ошол мени фракциядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алат экен деп угуп, түнү менен оштон учуп келип, атайын өзүм кирип, мен келбей да койсом болмок. Эмне кылсаңар ошо кылгыла деп. Баары бир чыгарасыңар деп. Чыгарасыңар деп. Бирок мен келип, өзүм катышып, жыйындын башында сөз алып, өзүм сүйлөдүм. Фракциядан чыгарып атканда, урматтуу депутаттар, урматтуу фракциялаштар, мен силерден суранам. Мени фракциядан чыгарууга макул деп добуш бергиле. Анткени силер мамилеңерди бузуп аласыңар. Силерге басым кысым болуп атат. Мен анын баарын көрүп турам. Көбүңөргө чыдабайсыңар. Бизнесменсиңер. Алдыңарда кызматкерлер иштейт. Биз бизнеси жоктор, биз кандай режим болбосун күрөшкөнгө даярбыз. Деп анан мен өзүм суранып алардан. Анан фракциядан чыгуу жөнүндө өзүм ар бир депутаттан сурандым. Мени чыгара бергиле. Менин айыман Атамбаев менен душмандашпагыла депчи. Ошого анан көпчүлүгүнө таарынышы жок, мага деле. Анан бирок айттым, мен баарыңар менен мамилем жакшы деп. Анан бирок фракциядан чыккандан кийин депутаттардын бардыгы менен мамилем жакшы болуп иштешти. Мен фракцияда кандай болсом, ошол фракцияда бардай эле жүрдүм. Болгону ошол президенттин аппаратынын гана колдоосун сезбедим да. Ошол убакта мисалы мен эмне парламентте демилге көтөрсөм эле, ошону ишке ашырбай. Мисалы премьер-министр менен сүйлөшүп, студенттердин стипендиясын 50%га көтөрөлү деп сүйлөшүп, өкмөт макул болуп бюджеттен каражат тапканда, булар жанардын демилгеси деп туруп ошону мындай артка кайтарышты да. Ошондой нерселерди анан анча-мынча мыйзам демилгелерими башка депутат атынан кылып, арасына өзүм кошула калып, анан ошентип иштешке туура келди 1 жылдан ашуун. Анан албетте мен баягы жакшы, Кудайга шүгүр, баягы өзүмдүн кадрларым ар жерге коюп, баланча жерге ишке коюп, замминистрлерди кызматка койгон деңгээлге чейин жетпегеним үчүн мага жеңилирээк болду. Эгер андай болгондо мен ушу жанар койгон адамдар деп аларга иш козгоп, кийин мындай проблема кылмакта. Бул ошол биздин системанын кемчилиги. Бул кайсыл бийлик болбосун, ушундай бир өчө алмай адат бар да. Бирок фракцияда депутаттар менен азыр мамилем жакшы, бардыгы менен. Бирок ошол убакта эми албетте ошол убакта чыгарып атканда мына 37 депутаттын бир 15-и сүйлөп, мага жабык жыйын болгон. Бирок мен аны тарых үчүн өзүм атайын жашыруун аудиолорун баарын жаздырып чыкканмын. Кийин муну тарыхта же бир китеп жазганда колдонсом болот. Же бир кинофильм тартасыз. Азыр Атамбаевди жерден алып көргө тыгып, аны ууру тесттен акча жеди деп кыйкырып аткан депутаттар, ошондо мага Атамбаев тарыхта калчу адам. Аны керек болсо биз кайра президентке койдурушубуз керек, сен ошого каршы чыгасың деп сүйлөгөн аудиолору мен бүгүнкү күнгө чейин бар. Кандай ойлойсуз, ушул жигиттердин позициясына тура билбегендиги бул аларга көрк бербей турган касиет го. Демек, бул чакырылышта депутаттар макул мурунку президентти ушинтип сатып кетсе, кийин андан аны күтүп болобу дагы? Дагы жакшылыкты күтсө болобу? Бул баягындай системалуу проблема, анткени парламентке келчү адамдарды идея менен келген партиялар аз. Бир идеяны тегерегинде биригип, биз ушуну ишке ашырабыз деп келбей, булар өзүнүн кызыкчылыктардын гана пикирге киришти, кызыкчылыктардын. Бийлик тараптан ошол убакта Атамбаев СДПКга мен сени өткөрүп коюн, анткени бул акчасы көп, партияга акча берет, жана электоратты сатып алганга акчасы бар деп кандидат менен содалашкан. Кандидат болсо, мен ушунча акчамы коротсом дагы СДПК ишенимдүү өтөт. Мен ушулар менен бара берейин деген дагы ушундай жол менен. Мисалы, элестетип көрүңүз. Мен эч бир партияга, фракцияга жан тартпайм. Ушул убакка чейин бир дагы партиянын мүчөсү эмесмин. СДПКга дагы мен партияга мүчө болуудан баш тарткам башында эле. Мен партияга мүчө болбойм, бирок депутат болом деп. Ошол эле Өмүрбек Текебаевди камалганда же ал жөнүндө сөз болгондо, болгону 10 депутат бар атам экен. 5 чыгып Текебаевга сөз тийсин, 5 чыгып таламын талашып, мындай парламентте чоң бир пикир жаратып. Болгону 10 депутат бар. 38 депутат бар СДПКдан кече Атамбаевдин кол тийбестигин алабыз дегенде, башка дегенде, бирөөсү чыгып, жок, Атамбаевди колдошубуз керек деп Исхак Масалиевге кайш айткан бирөөсү чыкпады да. Парламенттеги эң чоң фракция, 6 жылдан бери өлкөнү башкарып аткан партия, ошол өзүнүн лидерин чыгып, бир адамы чыгып, ошол жерде коргоп койбогону, бул мына идеянын жок эле
жеке кызыкчылыктан улам парламентке келишти. Мына элестетип көрүңүз, 38 депутат, бирөөсү 10 депутат. Азыр деле кызыкчылыктар үчүн кармалып ушул позицияда турушабы? Азыр ошол эле кызыкчылыктарды башка тарапка өтө качты. Мындай маселеде же бир мыйзам боюнча маселеде чыгып ошол Атамбаевдин эмгеги менен мамлекеттик ишмер болгондор бар. Атамбаевдин колдоосу менен жашоосун мындай бетке келтирип тың кылып хан сарайда жашап жиптенип жүргөндөр бар. Ошо Атамбаевдин жанында жүргөн үчүн президенттин баягы ишенчектигинен пайдалангандар. Ошолор чыгып бир ооз ушул өзүнүн лидерин 10 жылдан бери ээрчип жүргөн адамын коргоп сүйлөп ошонун таламын талашып кое албай жүргөндөрдү дагы биз мындай күн сайын алар менен көрүшүп жүрөбүз да.